Урматтуу көрүүчү, мурдагы көрсөтүүдө биз президентализмге толугураак токтолуп кеткен болсок, бүгүн парламентаризм жөнүндө сөз кылалы деп отурабыз. Парламентаризм бул административдик же болбосо аткаруучу бийлик менен мыйзам чыгаруучу бийликтин өз ара бөлүшкөн бийликтин эриш аркак, буну инглиз тилинде fusion of power деген системасында жатат. Президенттик система администрация же болбосо аткаруучу бийлик, мыйзам чыгаруучу бийлик жана сот бийлигин үчкө бөлүп караган болсо, парламентаризмде болсо парламентке эң жогорку бийлик берилет. Парламенттик башкарууда эл тарабынан шайланган жападан жалгыз саясий орган бул парламент гана элдин өкүлү болуп саналат. Ал бийликтин бир бөлүгүн администрациялык бийликти ишке ашырчу премьер-министр менен министрлер кабинетине тапшырып берет. Башкача айтканда, парламентаризмде администрациянын башчысы катары премьер-министрди шайлайт. Мисалы Германияда премьер-министрди канцлер деп аташат. Бул бизге баарыбызга белгилүү болгон информация. Эми өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып кетейин десе турган болсок, парламентаризмде администрациянын же болбосо аткаруучу бийликтин башчысы болгон премьер-министр парламент тарабынан шайланат. Ага ылайык ал эл тарабынан түз шайланган эмес, мыйзам чыгаруучу бийлик тарабынан шайланган система болуп саналат. Экинчи өзгөчөлүк, премьер-министр менен министрлер кабинети парламенттин алдында жоопкер болушат. Башкача айтканда, премьер-министр жана министрлер кабинети парламенттин ишенимине көз каранды болушат. Ишенбөө добушун алып калса, кызматтарынан алынышат. Үчүнчү өзгөчөлүк, парламенттик система администрациянын башчысы болгон премьер-министр менен министрлер кабинети коллегиалдык аткаруучулар же болбосо администрация коллегиал экзекутив системасы деп каралат. Министрлер кабинетиндеги премьер-министрдин орду башка министрге салыштырмалуу жерине же өлкөсүнө жараша артыкчылыкка ээ деген позициядан дээрлик бирдей деген түрлөрү бар. Жана дайыма жамааттык формада саясатты же болбосо полисилерди ишке ашырышат. Төртүнчү өзгөчөлүгү болсо, парламентаризмде формалдык функция менен policy making же болбосо чечим кабыл алуу функциялары эки башка фигура аркылуу аткарылаары айкын. Башкача айтканда, мисалы деген хан, император же болбосо монарх системалары бар өлкөлөрдө бул кызматтар жөн эле символикалык функцияга ээ болуп, ал эми администрация башчысы жападан жалгыз негизи премьер-министр жана министрлер кабинети болуп саналат, жана саясий кабыл алынган чечимдерди ишке ашыруу негизинен дээрлик премьер-министр менен министрлер кабинети аркылуу ишке ашырылат. Андан сырткары, парламентаризмде өлкө башчылыгы администрация башчылыгы эмес, өлкө башчысы болуп, мурас катары калчу монарх жана же болбосо президент болгон эки учуру бар. Биринчисине бул Испания, Англия, Скандинавия өлкөлөрү, Бенилюкс же болбосо Бельгия, Голландия жана Люксембург өлкөлөрүн мисал катары карасак болот. Кийинкилерине болсо Венгрия, Италия, Германия, Францияны айтабыз. Ошентип, парламенттик республикада өлкө башчысы катары президент болгон учурда президент парламент тарабынан түз эмес шайланган учур менен түз эл тарабынан шайланган эки учуру бар. Мисалы Батыш Европада президент эл тарабынан түз шайланган учур Австрияда, Исландияда, Ирландияда кездешсе, түз эмес парламент аркылуу шайланган учурлары Германия, Грекия, Италия, Мальта жана Швейцарияда кездешет. Эми болсо парламентаризмдин кемчиликтери жөнүндө сөз кылып кетели. Парламенттеги коалиция бир нече майда партиялардан түзүлүп калган учурда парламент стабилдүү иштей албай, бийлик бат-бат алмашып турууга мажбур болуп калаарын айта кетсек болот. Классикалык кейс катары биз Италияда 4-5 майда партия коалициялык өкмөт түзүп келгенин айтып кетсек болот.
1946 жылдан 1994 жылдардын арасында Италияда 53 өкмөт алмашып, орто эсеп менен алар ар бир 11 айда бийлик алмашып турган. Бирок бүгүн парламентаризмдин кемчилигин оңдоо үчүн бир канча институционалдык чаралар көрүнүп келет. Мисалы, Германияда 5%-тик босого майда партияларды ылгап, иргеп, парламенттин туруктуулугуна натыйжасын берип келет. Андан дагы Германияда канцлердин ишин улап кетчү, кийинки канцлер анык болгондон кийин гана парламент ишеним көргөзбөө добуштарын берет деген конструктивдүү ишеним көргөзбөө системасы практикаланып келет. Бул практика Испанияда да колдонулат. Эми семипрезидентализм жөнүндө сөз кылып кетели. Семипрезидентализм бул жарым президентализм деген нерсе. Башкача айтканда, жарым президентализм бул парламентаризм менен президентализмдин ортосунан келип чыккан система. Семипрезидентализм деп эл тарабынан шайланган президент менен парламенттеги көпчүлүк коалициясы тандаган же болбосо шайлаган премьер-министр менен тең аташа жашаган эки баштуу саясий системаны айтабыз. Семипрезидентализмде парламентаризмдин өзгөчөлүгү болгон бийликтин эриш аркак жогоруда айтып кеткен fusion of power системасы байкалат. Башкача айтканда, президент менен премьер-министр бийликти бирге бөлүшүшү керек болот. Премьер-министр болсо ар дайым парламенттин колдоосуна ээ болуп турушу шарт. Бул системада президент коргонуу, тышкы иштер чөйрөсүндө маанилүү ролду ойносо, премьер-министр болсо башка чөйрөлөрдө маанилүү иш аткарышат. Семипрезидентализмдин өзгөчөлүктөрү. Сарторинин 2000-жылы изилдеп кеткен иштерине тая турган болсок, президент бекитилген же болбосо белгиленген мөөнөттүн ичинде парламенттин же түз элдин шайлоо аркылуу шайланат деп биринчи өзгөчөлүгүн белгилейт. Экинчи өзгөчөлүгү президент премьер-министр менен бийликти бөлүшүүсү керек. Эки баштуу бийлик структурасы жөнүндө сөз болуп атат. Бул эки баштуу бийлик структурасында 3 өзгөчөлүк болот. Башкача айтканда, бул президент парламенттен көз каранды болбогону менен өз алдынча башкаруу саясатын жүргүзө албайт дейт. Кийинки өзгөчөлүгү тетрисинен премьер менен министрлер кабинети президенттен көз карандысыз болушу менен парламентке көз каранды. Башкача айтканда, премьер менен министрлер кабинети парламенттин ишенүү же ишеним көрсөтпөө чечиминин объекти болушуп, эмне болгон күндө да көпчүлүктүн колдоосуна ээ болуусу шарт дейт. Үчүнчү өзгөчөлүгү, бул эки баштуу бийлик структурасы бийликтин балансын калчайт. Башкача айтканда, жарым президентализм бул президенттин партиясы парламентте көпчүлүктү түзө алабы же доминант партия деген нерсеге жараша парламент доору же президент доору бирин бири алмаштырып турат деп айтып жүрүшөт. Бул деген нерсе, эгер парламенттин ичинде пропрезиденттик күчтөр же болбосо президенттин партиясы доминанттык кыла турган болсо, семипрезидентализм, жарым президенттик система эмес, толугу менен президенттик система катары функциясын аткарат дейт. Ал эми андай болбой, тетрисинен премьер-министрлик күчтөр же болбосо партиялар парламенттин ичинде доминанттык кыла турган болсо, ал система президенттик эмес, тетрисинен парламенттик система катары функциясын аткарат деп айтат. Андан сырткары, жарым президентализмде француз тилинен кирген коабиташон деген кырдаал болгон учур бар. Ал башка эле партия же болбосо президентти колдобогон эле партия президент менен премьер-министр тең ата иштешип аткан учурун айтабыз. Мисал катары, Францияда социалисттик партиянын президенти Митеран менен консервативдик партиядан келген премьер-министрдин бирге иштешкен учурун айтып кетсек болот.